Урматтуу кыргызстандыктар, 1993 жылдын 5-майында мамлекетибиздин баш мыйзамы Эгемендүү Кыргыз Республикасынын Конституциясы кабыл алынган. Бул алгачкы конституция көз карандысыз мамлекеттин курулушуна, мамлекет менен жарандардын, коомдук бирикмелердин ортосунда жаңы мамиле түзүүгө укуктук негиз берген. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 2021 жылдын 5-майында үстүбүздөгү жылдын 11 апрелиндеги референдумда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясына кол койду. Конституцияга ылайык Кыргыз Республикасынын жогорку соту мыйзам чыгаруу демилгесине ээ болуп, көз карандысыз сот тутумун өркүндөтүүгө шарттар түзүлдү. Баш мыйзам биздин күнүмдүк жашообуздун ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет. Ал элибиздин чыныгы эркиндиктин жана демократиянын шарттарында адилеттүү жана укуктук коомдо жашоого умтулуусун далилдейт. Конституцияда камтылган баалуулуктарды, анын нормаларын бекем сактап, өлкөбүздү мындан ары өнүктүрүү биздин негизги милдетибиз. Бул майрам күнү ар бир үй бүлөгө чын ден соолук, асыл үмүттөрдүн аткарылышын, тынчтык менен бакубаттуулукту каалаймын.